Узап бараткан күндүн башка окуяларын назарыңызга сунуштайбыз. Алкабалар менен түзүүдө мен Назик Атамбекова баяндайм. Кутман кечиңиздер менен. Көптөн бери чечилбей келе жаткан маселе эми кыргызстандыктар коңшубуз Казакстанда жүрө алышат. По территории Российской Федерации и несколько других. Я очень благодарен президенту Казахстана Нурсултану Абишевичу. Ал эми соңку 2 жумадан бери 69 сомдон түшпөгөн Америка акчасы баасын жоготууда. Бул көрүнүш убактылуу ганабы же кайрадан доллар көтөрүлүшү ыктымалбы? Бул жана башка суроолорго жоопторду бир аздан кийин аласыздар. Андыктан экранга жакыныраак отуруңуздар. Ол жергиликтүү кабарлардан баштасак, көз азиз жана угуусу начар балдарга арналган электрондук окуу куралдары адабий китептер мамлекеттик тилде жарык көрдү. Soros Кыргызстан уюмунун колдоосу менен ишке ашкан окуу куралдарын Windows жана Android программалар аркылуу да колдонсо болот. Маалыматтарга караганда, биринчи жолу кыргыз тилинде ишке ашкан долбоордун түзүүчүлөрү аталган синтезаторлор аркылуу балдардын аң сезими жогорулап, билим алуу сапаты алдаганча жакшырат. Ошондой эле аталган маалыматтарды уюлдук телефонго жүктөп алуу оп-оңой. Тактап айтканда, Play Market бөлүмүнөн көчүрүп алууга болот. Бул синтезаторду биз акчасыз, акысыз бекер таратканга даярбыз. Интернет страничкаларыбыз бар, Facebook башка тармактарда жана Soros фондусунун сайтында жайгаштырабыз. Жана ошондой эле Google Play Marketте жакын арада биз ушул программаны коюп коебуз да. Экономика кабарлардан соңку апта ичинде Америка акчасынын куну төмөндөгөнү байкалууда. Тактап айтканда, Бишкектеги акча алмаштыруу жайларында доллардын сатылышы 67 сом 85 тыйындан, ал эми сатып алуу 67 сом 75 тыйынды түзүүдө. 2 жуманын ичинде доллардын күн сайын 50 тыйынга арзандап жаткандыгын байкоого болот. Экономист-адистер болсо, муну өлкөдөгү реэкспорттун көрсөткүчтөрү менен байланыштырат. Башкача айтканда, Кыргызстанга кирген жана сыртка чыккан товарлардын көлөмүнүн азайышы доллардын төмөндөшүнө алып келген. Экспорт менен импорт азайса, долларга болгон талап төмөндөйт, ошондуктан доллардын куну түшүп жатат. Бизде багы кайсы бир ири компаниялар чет элден алган, импорт кылган күйүүчү май заттарын рубль менен, сом менен алган учурлар пайда болду. Жана ушул негизи биздин ички реэкспортубузда түшүп кеткени да байкалып жатат. Жана Кыргызстанда багы барын улуттук валюта менен иштеткен аракеттер да болууда, аларда таасирин этти. Негизи таасир бул деген ушул мурунку болгон реэкспорттун солгундашы да. Импорт-экспорттук операциялардын азайышы, албетте багы долларга болгон муктаждык азайганы ошол себептен келип чыгат да. Бул арада Кыргызстандын жарандары Казакстанда 30 күн каттоосуз жүрө алышмай болушту. Макулдашуу 25 апрелде күчүнө кирет. Макулдашуу эки өлкөнүн өкмөтү тарабынан 2011 жылдын май айында кабыл алынып, ушул жылдын 17 октябрында өзгөртүү киргизүү чечими чыккан. Ага ылайык кыргызстандыктар Казакстанда 30 күнгө чейин каттоосу жок жүрө алат. Болгону жашаган жери тууралуу маалымат берүүсү зарыл. Мындай жеңилдиктер Кыргызстанда жүргөн казакстандыктарга дагы берилет. Аталган мыйзам расмий жарыялангандан кийин 7 күн өткөн соң күчүнө кирет. Казакстандын президенти аталган макулдашууну азырынча ратификациялай элек. Жолду курган компания даяр болгон жолду колдонууга бергенден кийин 5 жыл бою анын сапатына жоопкерчилик алыш керек. Мындай сунушту коомчулукка чыгарууну Жогорку Кеңештин депутаттары демилгелешти. Мыйзамга ылайык кепилдик мөөнөтү узартылат. Кененирээк Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев айтып берет. Дастан мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Айтып берсеңиз, сунушталып жаткан жаңы мыйзам өз күчүнө кирсе, жолду куруу компаниясы кандай жоопкерчиликти тартат? Мен биринчиден кандай азыр болуп атканын айтып берейинчи. Биринчиден бизде билесиз, азыр жолду курганда компаниялар бир жыл ичинде ушундай кепилдик мөөнөттү берет да. Бир жыл ичинде бул жакшы иштейт. Анан азыр ушундай мыйзамда жазылган да. Тилекке каршы бул абдан аз мөөнөт болуп атат, себеби башка биз өлкөлөрдү алсак, мисалы ошол эле Финляндияны карасак, Финляндияда кыш өтө суук мындай да. Аларда кепилдик мөөнөт 5, 7, 10 жылга чейин ушуна коюлат экен.
Аларда действительно ушундай жолдор жакшы бузулбай, жакшы иштеп атат да. Анан биздикин карасак, биздин тажрыйбабыз мындай болуп атат. Кээ компаниялар даже ушул берилген 1 жылдык мөөнөттү аткарылбай турушат да. Азыр мисалы мен азыр компанияны айтпай эле койм, мэрия азыр бир компанияга азыр сотко берип атат. Кепилдик мөөнөттү алар сактаган жок. 1 жыл даже боло электе жол уже бузулуп баштады да Бишкекте. Анан биз айтып атабыз, ушундай кичинекей ремонт болсо, анда чуңкурларды мындай жапса, ушундай ремонтторго 3 жыл кепилдик берилсин. А мисалы жаңы жол курулса, анда 5 жыл ушундай кепилдик мөөнөт берилсин деп ушундай айтып атабыз да. Бул мыйзам өтсө, анда 5 жыл ичинде, мисалы жаңы жол курулса, 5 жыл ичинде компания ошол жолду караш керек. Өзү акчаны кетириш керек. Мисалы ошол эле чуңкурлар болуп баштаса же башка мындай бузуулар болсо, анда алар өзүлөр келип, өзүлөр чаптайт, өзүлөр ремонт кылат, өзүлөр эксплуатацияны кылышат да. 5 жылдан кийин бул бюджетке өтөт. Бюджет өзү анан карайт. Азыр биз канча мына кредит, грант алып атабыз, 25 жылга, 40 жылга алып атабыз да. Мисалы ошол Азия өнүктүрүү банктан, МВФтен бир топ ушундай кредиттерди 2 миллиард ашык доллар биз кредитти жолго алдык да. Карабайсызбы, 25 жылга алып, жол курулгандан кийин бир эле жыл иштеп, анан бузулуп баштап атат да. Мына ушул тууралуу сурагым келип атат да, сизден жолду канчалык деңгээлде колдонуп жатканын ким карайт, анан атайын көзөмөлдүк топ түзүлөбү? Бул жерде көзөмөлдөөчүлөр керек жок, бул жерде система мындай болот да, айдоочулар өзүлөр билет да, эми алар күн сайын ошол жол менен жүрсө, алар сөзсүз, мисалы бул шаарларда болсо жолдор, алар мэрияга айтышат, же мындай эл аралык жолдор болсо, мисалы ошол Бишкек Ош, алар Минтранска айтышат. Минтранс өзү барып текшерип, же мэрия барып текшерип, анан жеке менчик компанияга айтат да, давайте мына бул жерде уже жол бузулуп баштады. Бул жерде давайте бул жерде кылып койгула, ошону оңдоп бергиле. Алар өзүлөр сөзсүз милдет трасса алгандан кийин алар уже оңдоп бериш керек да. Анан финансылык колдоо жагын, ошол жагын ким көзөмөлгө алыш керек? Финансылык каржы маселеси бул жерде кепилдик мөөнөт убагында өзү компания өзүнө алат. Себеби алар ошон милдетти алганда биз сапаттуу жолду курабыз, сапаттуу материалдарды алып келебиз деген ушундай алар өзүлөр ушундай милдетти алышкан да. Ошондуктан алар эле өзү каржы маселени өзүлөр карап беришет. А кепилдик мөөнөт бүткөндөн кийин уже мамлекет же муниципалдык орган, ошол эле мэрия өзүнө алат да. Эми мындай да, сапаттуураак ушундай жолдорду курса болот. Уурдабаса ошол эле атайын жолго битум, минералдык ушундай порошок деген ушундай аларды жол курганда ушундай ал менен курат да. Аны мисалы кошуп койсо жол кичине уже туура эмес болуп калат. Ошол жолдун сапатын кантип текшеришет? Эгер жолдун кепилдик мөөнөтү бүт электе эле жараксыз деп табылса, анда компания эмне кылыш керек? Анда компания өзү барып ошону оңдойт жолду. Ошол трещина болуп калса же чуңкурлар чыгып калса, өзү барып, өзүнүн акчанын эсебинен алар оңдошот. Дастан мырза, рахмат маегиңизге. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев менен жол курган компаниялардын жоопкерчилигин күчөтүү демилгесин тегерегинде баарлаштык. Сизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Амир каналы жаңылыктарды баяндоосун улантат. Кийинки саналуу мүнөттөрдөгү жаңы кабарлар менен тааныштырам. АКШ менен Түндүк Корея мамилесинин чыңалуусу биринчиси кемелерин жарым аралдарга жиберип жатса, Корея ракетасын осундагы улантабыз деди. Ири державалар болсо өзөктүк согуштун башталып кетиши ажып эмес дешет.
Бул маалда Бишкектеги Дөлөн Омурзаков атындагы стадиондо футбол сүйүүчүлөрү Дордой Алтын Асыр беттешине күбө болду. Оюндун кызуусу кандай болуп жатканын жеринен кабарчыбыз айтып берет. Ал эми башкача Путиндин көргөзмөсү Бишкекте ачылды. Орусия лидеринин ар түрдүү жагдай тартылып алынган сүрөттөрүн сизде келип көрсөңүздөр болот. Кененирээк төмөндө баяндайм. Дүйнө кабарларынан Туркияда жекшемби күнү өткөн референдумдун эпкини туурасында айта кетсек, Туркияда миңдеген жаран конституцияны өзгөртүү боюнча референдумдун жыйынтыгын жокко чыгаруу талабы менен нааразычылык акцияларын өткөрүп жатат. 16 апрелде Туркияда конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өтүп, анда шайлоочулардын 51,4% конституцияны өзгөртүүгө макул деген добуш берген. Конституцияны өзгөртүү боюнча долбоор мурда Туркиянын парламентинде жактырылып, ага президент Реджеп Тайип Эрдоган кол койгон. Анткени менен бир катар эл аралык уюмдардын мыйзам бузуулар менен шайлоо өткөн туурасында тараткан билдирүүлөрүнө карата Эрдоган жообун кайтарып, ордундагы сөзүндө айткан жазылууда. Бул маалда АКШ президенти Дональд Трамп Туркиядагы референдумдун тыянактары жарыялангандан кийин Реджеп Тайип Эрдогандын жеңиши менен куттуктады. Эрдоганды куттуктагандар Беларусь президенти Александр Лукашенко жана Азербайжан лидери Ильхам Алиев болду. Учурдагы Туркиянын өзүндөгү абал расмий Анкаранын тандоо жолунун аркасы менен коңшуларга болгон мамиле кандай болору тууралуу Туркиядагы саясатка сереп салган Салих Кутукчу менен скайп аркылуу байланышып оюнда билип көрдүк. Yani ben Recep Tayyip Erdoğan'ın Азырынча расмий түрдө оппозициянын өкүлдөрү эч кандай пландары жөнүндө ой бөлүшө элек. Бирок менин өзүмдүн жеке баамымда алардын бул жактагы жергиликтүү сотторго кайрылуусунан эч кандай пайда чыгара алышпайт. Аны алар деле түшүнүп турушат деп ойлойм. Ошон үчүн алардын эң биринчи кадамы Европадагы эл аралык сотторго кайрылып, өзүнүн версияларын карап көрүүлөрүн сунушташат. Түрк саясий чөйрөсү аябай эмоционалдуу келет. Партиялардын көз караштары, алардын ар бир айткан сөздөрү жана пландары элге катуу таасирин берет. Ошондуктан Эрдоганга бийликтин бүт баарын өз колуна тыкыз кармоосу чоң кыйынчылыкты жаратат. Корея жарым аралындагы абал курч бойдон калууда. Соңку маалыматтарга караганда, бул өлкөнүн жээктерине Америка 2 аскердик кемесин жөнөткөнү айтылууда. Буга чейин эл аралык кысымга жана АКШ менен чыңалуу күчөп жатканына карабай, өлкө ракета сыноосун уланта берерин КДРдин тышкы иштер министрлигинин орун басары Ким Эн Рён билдирди. Мурдараак АКШнын вице-президенти Майк Пенс Вашингтондун Пхеньянга карата стратегиялык чыдамы түгөнгөнүн билдирген. Ал эми бир ай мурун Пхеньян 4 баллистикалык ракетасын сыноодон өткөргөнүн маалымдалган. Муну Япониядагы америкалык аскер базаларына сокку уруу машыгуусу катары түшүндүргөн эле. КДРдин бул аракети эл аралык коомчулуктун каттуу сынына кабылды. АКШ менен Жапония Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынын чакырууну талап кылды. Эми футбол оюндары тууралуу бүгүн 18 апрель күнү АФК кубогунун алкагында Бишкекте өтө турган Дордой Алтын Асыр беттеши өтүүдө. Билет баасы 100 сомду түзөт. Оюн Дөлөн Омурзаков атындагы стадиондо өтөт. Аталган оюн Д компаниясындагы 3 турдук оюн болуп эсептелинет. Алтын Асыр учурдагы Түркмөнстандын чемпиону, ошондой эле бул күнү алай конокто Тажикстандын чемпиону Истиклол менен беттешет. 2 турдук оюндан кийин Истиклол менен Алтын Асыр 4төн упайга ээ. Дордой 3, ал эми алай азырынча упайга ээ эмес. Учурда дал ушул оюн болуп жаткан талаада 11 каналынын баяндамачысы Мирлан Айталып жүрөт. Мирлан менен футболчулардын беттеши учурда кандай маанайда өтүп жатканы туурасында сурамакчыбыз. Скайп аркылуу Мирлан менен байланышып жатканыбызды айта кетейин. Мирлан, бизде болуп жатсаңыз, стадиондо өтүп жаткан оюн кандай оюндан кабар берсеңиз. Ооба, саламатсызбы, Назик. Азыр оюндун Дордой менен Алтын Асырдын оюнунун 14 мүнөтү аяктап жатат. Буга чейин Дордой командасында 2 кооптуу учур болду. Азырынча эсеп 0-0. Калыстарды айта кетсем, калыстар Сирия өлкөсүнөн келген. Азырынча матч тең-тең менен өтүүдө. Рахмат, Мирлан. Кесиптешим Мирлан Айталы учурда Дөлөн Омурзаков атындагы Бишкектеги стадиондо болуп жаткан футбол оюн жүрүшү туурасында кеп салды.
Бул маалда Бишкектеги Борис Ельцин атындагы Кыргыз Россия Славян университетинде бейформал Путин сүрөт көргөзмөсү ачылды. Көргөзмөгө Московский комсомолец кезинин сүрөт кабарчылары Александр Астафьев жана Наталья Губернаторованын эмгектери коюлган. Көргөзмө Россия жана Кыргызстан ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына арналган. Экспозицияда президенттин дүйнө лидерлери жана катардагы россиялыктар менен жолугушууларындагы салтанаттуу аземдердеги жана Россия Федерациясынын башчысынын эс алуу учурундагы сүрөттөр бар. Сүрөт көргөзмө Челябинск, Астрахань, Тула, Барнаул, Севастополь жана башка шаарларында, ошондой эле Греция, Испания, Германия, Улуу Британия жана башка жерлерде көрсөтүлүп, жандуу кызыгуу жараткан. Көргөзмөнүн ачылышына Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Андрей Крутько баштаган адамдар катышты. Что человек, у которого Владимир Путин менен бир эмес бир нече жолу жолугуп кеңири сүйлөшкөн учурлар көп эле болгон. Бул адамдын олуттуу көз карашы жана айкөлдүгү мени дайыма таң калтырып келген. Көргөзмө менимче сиздерге дагы жагат деп ойлойм. Себеби Орусия президентинин ар кандай жагдайда түшкөн сүрөттөрү кыргызстандыктардын аны менен жакындан таанышуусуна өбөлгө түзөт деп ишенем. Бул соңку сааттарга алынган кабарлардын түрмөгү болду. Жакшы алыңыздар.